Milletler kaydalık gelecekimize suyunu kanalız. Oba, biz 40 yıl içinde dinlediğim kısıtlı bize tanıştığımız canlı düşündükleri cennet filmlerine ev oldum. Bu mesele duyurulduğunda anlayın bakalım içinde sezgici bolluğuna terbiyelendim. Biz kaçalık dengeli okulandı, cezandı, cennet öptüğüm materyalları okup bir önümüzde kuba olmazlar. Исполним по-моему закону сбоя. Вот тоже герой нашей сегодняшней встречи. Кому будет говорить красные речи. Enjoy cool activities using arts and craft. Listen to stories and cheese and laughs. Filmdin açılışın, beşinci bağındacımın. Yolları tepsiz besten oluşun. Ödük yanıt bilim besten olakın. Alkış ayda kuvarengi mektepke. Beşinci klasla attanamız. Бүгүн биздин билеттер фестивалына келген конокторго жана ата энелерибизге мектеп таануу сабагынан алынган маалыматтар тууралуу айтып берсек кандай дейсиңер? Эң соң балдар, келген материалдер жөнүндө айтып берели. Балдар, биз айтып таанып беребиз. Мен деңгээлде эрип жатканы көрүнөт. Ушулардан зор сүмекиндигинин аралыктарында куралдык бөлүктөр жайгашкан. Алар материктер булардын тарабынан суу менен курчалган кургак же чоң бөлүктөрү. Жер шарынын бөлүгүндө 56 бөлүк 6 материкке бөлүнөт. Евразия, Африка, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Антарктида, Австралия. Бардык материктер бири-биринин көлөмү жана жаратылыш шарттары жайгашкан орду менен айырмаланат. Айткан өсмай керек. Түндүк Америка табиаты Евразияның табиатына окшош материк. Түштүк Америка эң үнемдүү материк. Антарктида жер жүзүндөгү эң бийик жана эң суук материк. Австралия жердин чыгыш жана түштүк жарым шараларында жайгашкан эң кичине материк. Евразия жерде электр материк. Биздин материктер суу мейкинги менен курчалган. Ал дүйнөлүк мухит. Материктер менен аралдар дүйнөлүк мухитти өзүнчө бөлүктөргө бөлөт. Дүйнөлүк мухит бул жердеги бирдиктүү жана өзгөртүүсүз суу мейкиндиги. Күн сайын кечинде дүйнөлүк мухиттердин суусу көтөрүлүп, курак же чоң бөлүктөр каттап калат. Эртең менен жээктерди бошотуп, кайра тартылып кетет. Деңиздер менен көлдөрдө суу ташкындар кайра тартылып турат. Мындай курулушунун себеби айдын тартылуу күчү. Мухиттердин эң чоңу жана тереңи Тынч мухити, кичинеси Түндүк Муз мухити, Евразияга баарынан жакынкы Инд мухити. Аралдар аркылуу бөлүк мухиттер бөлүктөрү деңиз деп аталат. Деңиз менен мухиттердин сулары туздуу болот. Балдар, дүйнөдө көптөгөн утмуштуу жерлер бар. Атлант мухити менен Тынч мухиттери жөнүндө уктуган беле? Бул эки океандын суулары бири-бирин аралашпайт. Алардын ортосунда көзгө көрүнбөгөн дубал бардай. Кубактагы суулар кылдыралар, жана көлдөр, жер алдындагы суулар жана муздар. Булардын баары планетадагы тузсуз суулардын башалды. Эмне себептен деп ойлойсуң? Биринчиден, суунун тогуздугунун айырмасы Антарктида жана Тынч океандын аралашуусуна жол бербейт. Мындан тышкары океандар туздуулугу жана температурасы, биологиялык ар түрдүүлүгү жана башка кээ бир өзгөчөлүктөр менен айырмаланат. Ооба, мунун баарын биз мектеп таануу сабагынан жакшы билебиз. Туздуу суунун тыгыздыгы чоң. Келгиле балдар, муну тажрыйбада далилдеп берели. Тажрыйба менен изилдөөлөрдү көп жүргүзсөк, ойлоо жөндөмүбүз үчүн прогноздорубуз кеңейип, ой жүгүртүүбүз жогорулайт. Биздин тажрыйбага керектелүүчү каражаттар: 2 колбадагы суу, туз, жумуртка. Биринчи колбага туз салып, аралаштырып, экинчи колбага эч нерсе салбайбыз. Эми 2 колбага тең жумурткаларды салабыз. Эми өзүңүздөр байкагандай,
Tuzlu sudağı cumhurga kalıp kaldı. Al evi tuzlu sudağı cumhurga çabuk gitti. Sonu olup bir maddelerini kabul verir, ikincisini kabul salat. Endine bilemizler. Oba, kabul çok maddeli çok etti. Alemi kabul var maddelinin eşitlerine abad olmaktan, alacağın bol çok büyük. Alemi kabul var maddelinin, kabul çok maddelinin abad çok olmaktan, al öyle bol çok etti. Евразияда эң туздуу Каспий деңизи, ошондой эле эң терең тузсуз Байкал көлү жайгашкан. Көлдүн айланасы туризм, эс алуу үчүн мааниси зор тизмесине киргизилген. Евразия деген Европа жана Азия бөлүктөрүнөн турат. Биздин өлкө Евразия материгинде жайгашкан. Деңизден ырак, аккарлуу тоо арасында орун алган. Дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттер болгон Россия менен Кытай да ушул жарым шарлардан орун алган. Ал эми Ысыкөл Кыргыздагы эң чоң тоо түзүк көл. Кыргыздар бул көлдү Кыргыздардын мемлекети деп аташат. Ысыкөл айылында байыр курандары бар экенин көпчүлүк кеңири маалым. Дүйнөдөгү 25 көлдүн катарында 7-нчи орунда турат. Балдар Ысыкөлдүн ортосунда эмне бар деп ойлойсуң? Ысыкөлдүн ортосунда балыктар бар. Ысыкөлдүн ортосунда байыркы урандылар бар. Дагы ойлонгулачы, 1, 2, 3 тапасыңа андемиси окула. Ысыкөлдүн ортосунда дефис бар. Эм кыргыз тили сабагынан өтпөдүк беле. Демек Ысыкөлдүн ортосунда дефис бар. Жайгашкан орду менен айырмаламастан жашоочуларынын өң түсү жана тили менен айырмаланышат. Ал биз эне тилибиз кыргыз тили. Эне тилибиз биз үчүн улуу жана ыйык тил. Эне тили болбойт, эл болбойт деген кыргыздарда макал бар. Балдар, бул сөздүн эки бөлүктөн турат экен. Сөздүн төр жана бөтөн сөзү көрүүгө болот. Биз кыргыз сабагынан төр жана бөтөн сөз бөлбөдүк беле? Оба, туура айтасың. Эне тили болбой, эл болбой, бул бөтөнсүз. Өзүбүз бөтөнсүз же башка бирөөнүн сөзү деген кыргыздарда макал бар. Бул төл сөз, өзүбүздүн же автордун сөзүбүз. Биз кыргыз тили сабагынан төл сөз менен бөтөн сөз да туура жазууну үйрөнгөнбүз. Келгенде ата-энелерибизге айтып берели. Өзүбүздүн же автордун сөзү төл сөз деп аталат. Төл сөз тырмакча алынбай жазылат. Башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз деп аталат. Бөтөн сөз өзгөрбөй айтылса, бүтүн бойдон тырмакчанын ичине алынып, баштанга менен жазылат. Келген балдар, кызыктуу ойнойбуз. Сүрөттөрдүн жардамы менен билимге байланышкан макалдарды таап, төл жана бүтүн сөздөрдү түзөлүп. Билими күчтүү, миңди жыгат, билиги күчтүү, бирди жыгат деген макал бар. Билими күчтүү миңди жыгат, билиги күчтүү бирди жыгат. Бул бөтөн сөз, башка бирөөнүн сөзү. Ал эми деген макал бар. Бул сенин сөзүң демек төл сөз, өзүбүздүн сөзү. Сатып албайт, аны казып алат деген макал кандай түшүнөсүңөр? Билимди сатып албайт, аны казып алат. Бул бөтөн башка бирөөнүн сөзү. Ал эми деген макалды кандай түшүнөсүң? Бул төл сөз, биздин жаштардын сөзү. Балдар, сөзү эмне? Сөз белгилүү бир мааниге ээ болгон жана адамдардын ортосунда байланыштын негизги куралы. Ал ойду биттирүүгө, маалымат берүүгө, сезимдерди жана ойлорду туюнтууга жардам берет. Söz düzülüşüne karayın. Ungulaş sözü, Cölgöy
Жөнөкөй сөз bir сөздө туруп, bir мааны түшүндүрөт. Мисалы, суу, жамгыр, токой. İki canlıdan aşkın sözlerin arkadaşın bir manini bildirse, tatao sözü patalar. Tatao sözleri koş, koşmak, kıskantılan sözler bilir. Misalı, taş bakar, tiyin çişkan. Bu sözlerin sözü turup bir manini düşünürüz. Жер сунатын билген татал сөздерді қошма сөздерге керек. Қошма сөздер дефис қойменен жазылады. Мысалы, ысы көр, чоң сары ой, ала тоо. Жырғанның бар әлі тұрмыш емес, жол өткеннің бар әлі жұлдыз емес. Білеміздің төштерін қаққан менен, білбеген дөрістігін қырғыз емес. Тілім ата ұлықпын, тілім менен ұлықпын, әне тілі болмаса, ата қалмай ұлықпын. It's in Central Asia. What is the capital of your country? Bishkek is the capital city of Kyrgyzstan. We are children from different countries, but we understand each other very well. Let's play the game from the words. Blink, blink, ink, chill, chill, il, cheia, heia, eia, stable, table, table, rice, rice, ice, seed, eat, and cold, all this, his, is, year, ear, bear, ear. My dear friends, now let's play this game. Change the letter and make the word. For example, make, cake, take, play. Mister, sister, war, car,
Bizim matematika sabahından her türlü tartışmalarda tamamında yürüdük, tutmalar, katal temek, dendemeler, çoğunluk tartışan kadar ülüşlerle işledik. Hoşunda öyle geometralılık figuralarda düzdük. Tekstür, jenologik, kalıp, her türlü kategoriyalarda tartışmalarda tamamında başlıklı. Kvadrat bilen tek bursluk 25'ke. Anda. Kvadrat tek bursluk 3 bursluk kançaga var orada oynaysınlar. Bada cevap bekat görmüyorsun. Bada gemim figurova giderken artı sumova 80. Annem figurova giderken boğukta artı sumasını da gemim biber. Demek kvadrat tek bursluk 3 bursluk 3'e 40'a var. Ova, ben tanıttım. Bunu ben sizlere delilip vereyim. Aşağıda öyle kvadratlı da bu çocuk tek bursluk bilen 3 bursluk 33'e beraber olduğundan 40'lar 33'lük gelecek 7'ye beraber. Demek kvadrat 7'ye beraber. Bu cümle kvadratın 3 bursluk cümle 2'ye beraber 2 bursluk da bu 40'tan cümleyi kemedi 18'de aldık. Demek ki bursluk 18'e beraber. Kvadrat bilen tek bursluk 25'e beraber. 3 bursluklu da boyunca 40'tan 25'i kemitip 15'te aldık. 40 kemitilgen 25 beraber 15. Demek 3 bursluk 15'e beraber. Bu adını cevap oldu. Biz size kahvara besandı. 9, 99, 99,999,999'a Cemil Koyucu'nun çoğunluğunu verelim. Sizler de açıklık telefonuna verin. Teşekkür hazır olun. Ve 44'tü. 99'dan koyduk duruyor. 44'te birlikte gelince 43'e beraber. 99'dan 43'te gelince 9'dan 3'te gelince 6. 9'dan 4'te gelince 5'te beraber. 56'nın 43'ünü canlıcaz koyuyoruz. Demek 44 koyunca 99 4356'a beraber. Gelgiler bağları çoğunluğu sanata da 990 kobaydı köreldi. 455 kobaydı 999. 455'te bir kemitimiz 454. 94 kemitimiz 5. 95 kemitimiz 4. 94 kemitimiz 5. 545'te kobaydı cazı bağımız. Emin 454'tü, barabarının canına cazı koyu yetişti. 455, koydu 999, barabar 454.545. 56.874'te 99.999'un köpekleri. 56.873'te bir daha alamaz. Dokuzdan üçlü gemiti altına alamaz. 9'dan 7'li gemiti belki alamaz. 9'dan 8'li gemiti 1. 9'dan 6'lı gemiti 3. 9'dan 5 gemiti 4. 44 ve 126'nın köpeklerini böyle alamaz. El altı ve 873'te 43 ve 126'nın solacaklarına alamaz.
693 sandı gemi tertibinde D yazıp A 963 Uşu öyle sandı özü tertibinde yazıp gemi TL 594 Uşu öyle 594 sandı teskinçe yazıp koşuyorum. Natijada 1089 sandı gelip çıktı. 1457 sanı tekşerip koyunca 457 sanı kendi tertibinde yazıp aldım. Alsan 754. Emin bu sanların uşul öyle sandı özür tertibinde yazıp kemtem. Tuğra 297 sanını aldım. Emin bu sanıga uşul öyle sandı tezkeri yazılışını koşum. Cihtikten 189 sanı gelip çıktı. Demek kanda gana sanı albaylı. Bu operasiyalarda Tuğra cürgüzümenin 189 sitordu sanı özü gelip çıkardı. Мы ведь на уроках русского языка читали разные рассказы о материках и учили стихи. Давайте. На свете много островов. Так много, что не сесть, а вот больших материков мы насчитаем 6. Африка, Америка, Северная, Южная, Австралия, Евразия, Антарктида, Южная. А теперь, ребята, давайте расскажем отдельно про каждый материк. С какого материка начнем? Начнем с Америки. Вот она, Америка. 2 материка. Северная и Южная. Все легко пока. Штаты Мексика, Канада в Северной живут. Ураганы и торнадо пролетают тут. В Южной вот Колумбия, Чили, здесь Бразилия, Аргентина, Парагвай, Перу и Боливия. Реки есть большие, помнить это нужно. Миссисипи в Северной, Амазонка в Южной. Тянутся высокие, горы цепли дружно. Кордильеры в Северной, горы Анды в Южной. А я скажу про Африку. А в Африке ни снега и пурги. А в Африке не носят сапоги. А в Африке пустыня и Сахарская Сахара. Редкие колючие здесь придет и туман. А как в Анару пойдешь, лес тропический найдешь. Львы, слоны, жирафы там, носороги, гипопотамы, змеи, обезьяны, пираты в савлянах, а зубастый крокодил сидит самой длинной речкой Нил. Есть еще здесь чудо света, сфинкс и пирамида, там вулкан Килиманджаро, дышит лавой и пожаром, стран различных целый ряд, Ливия, Египет, Чад, Эфиопия, Заир, Мавритания, Алжир. А я вам расскажу про Евразию. Вот огромный великан, материк Евразия. И куда ни глянь, во всем разнообразие. Озеро Байкал чистое, глубокое. Горы Гималая самые высокие. Чем южнее, тем жарче. Просто красота. А на крайнем севере вечная мерзлота. Горы здесь уральские делят Евразию. На Европу слева и еще на Азию. Вот Китай, вот Индия, ближе Казахстан. Турция, Туркмения, Иран, Афганистан, Швеция, Норвегия, Англия, Германия, Греция, Болгария, Франция, Испания. А я расскажу про Антарктиду. Антарктида – полюс южный, климатом суровый в южный. Сильный холод, снег льдины, ходят важно, там пингвины. В черных раках, как артисты, и в рубашках белых чистых. Чередой шагают чином королевские пингвины. Всех, кого они встречают, головой слегка качают. Очень уж собой гордятся, ведь во врагах все родятся. А я хочу рассказать про Австралию. Скажите, а бывает ли в загадочной Австралии, где светит солнце? Белое, где рано поутру. Зарядку дружно делают. Веселые и смелые, смешные загорелые, большие кенгуру. Они ушами двигают, на задних лапах прыгают и держат равновесие при помощи хвоста. А маленьких детенышей, пушистых кенгуренышей в больших сумках носят на круглых животах. Ребята, вы просто молодцы. А знаете значение слова «материк»? Я знаю, слово «материк» означает обширное пространство Земли, омываемое морями и океанами. А какие синонимы можно подобрать к слову «материк»? Синонимы слова материк, континент, суша, поверхность. Спасибо всем.
большие молодцы. А теперь я хочу задать вам еще вопросы. Все материки омывают моря. Какая орфограмма в слове «моря»? В слове «моря» есть безударная гласная «о», а чтобы проявить безударную гласную в корне слова, нужно изменить слово так, чтобы эта безударная стала ударной. Например, моря – море, гнездо – гнезда, стена – стены, снега – снег, земля – земли. Все материки согреваются солнцем. Солнце – основной источник энергии. Какая орфограмма в слове «солнце»? В слове «солнце» непроизносимое согласное «л», приверженное слово «солнечный» или «солнышко». А какие еще слова на непроизносимую согласную? Я знаю, праздник грустно, честно пастбище, вкусно сердце. Ребята, вы такие молодцы! Я очень рад слышать такие ответы. Ребята, наши 7 материков живут разные народы. Мы отличаемся от африканцев и европейцев цветом кожи, цветом волос. Но мы живем на одной планете. На планете Земля. Нам нужно, чтобы на Земле был мир. Так мы можем сохранить планету. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будем мы. Biz sizlerdir, meleğinizdir, suyunuzdur, hiç kaçan unutmayınız.